сүйүнчү, сиз күнөөдөн, өлүмдөн, караңгылык кулчулугунан куткарылдыңыз. Кандайча десеңиз, анда буга көңүл буруп угуңуз. Азыр айтыла турган маалыматтар эң чоң мааниге ээ. Эң башында Кудай адамды жаратканда, алардын мамилеси абдан жакшы болчу. Адам Кудайдай болгонду каалагандыктан жегенге болбой турган жемишти жеп күнөөгө батты. Анан анын Кудай менен болгон мамилеси бузулду. Бирок Кудай Адам ата аркылуу келген өлүм жазасы үчүн куткаруучу келип кун төлөйт деп убада кылды. Ошентип, күнөөдөн куткарылган адамдардын Кудай менен болгон мамилеси кайра калыбына келет. Куткаруучу келгенге чейин күнөөнүн жазасы үчүн курманды чалыныш керек болчу. Анан акырында куткаруучу келип, бул дүйнөдө күнөөсүз жашады. Анткени Кудай Адам кейпинде келген. Ал адамдардын бүт күнөөсүн мойнуна алып, курмандык коздай болуп, айкашкан жыгачта биз үчүн өлгөн. Анан эмне болду билесизби? 3 күндөн кийин ал тирилип, өлүмдү, караңгылыкты жеңген. Бүт күнөөлөрүбүздүн жазасы үчүн ыйык каны менен кун төлөгөн. Эми ага ишенгендердин баардыгы куткарылат. Күнөөнүн жазасы үчүн кайра курманды чалыштын кереги жок. Мына, бул дүйнөдөгү эң чоң жакшы кабар ушул. Ошол куткаруучуну тааныйсызбы? Ооба, ал Ыйса Машаяк. Сиз Ыйса Машаякты теңир жана куткаруучу деп кабыл аласызбы?